Сасын билгизип коесузбу ушул мыйзам боюнча? Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Башкы прокуратура бул мыйзамдын концепциясын толугу менен колдойт. Сунуш кылынган мыйзам долбоорунун пакети менен бирге мамлекеттик органдарда жана коомдук жайларда, анын ичинде жумушка жана кызматтык ишмердүүлүккө байланыштуу кийимдерди, ошондой эле медициналык себептерден улам бетин жабууну кошпогондо жарандардын өздүгүн аныктоого жол бербеген кийим кече кийүү үчүн жоопкерчиликти белгилөөсү дагы сунушталууда. Бирок бул жоопкерчиликти киргизүү үчүн мыйзамдарга тийиштүү чектөөлөрдүн каралуусу зарыл. Мындай чектөө менен жоопкерчиликти киргизүү колдоого жатат. Себеби коомдук жайларда жана мамлекеттик мекемелерде бетин жаап алып жүрүү менен ар кандай терс көрүнүштөр, кылмыштар жасаларына мүмкүнчүлүктөр түзүлүп, анын өздүгүн аныктоого мүмкүнчүлүктөр болбой калууда. Ал эми Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 23 беренесине ылайык адамдардын жана жарандардын укуктары жана эркиндиктери улуттун коопсуздукту, коомдук тартипти, калктын саламаттыгы менен адеп аклагын сактоо, башка адамдардын укуктарын жана эркиндиктерин коргоо максатында Конституция жана мыйзамдар менен чектелиши мүмкүн. Ошону менен бирге мыйзам долбоорунда айрым үзүлүштөр бар. Айта кетсек, кээ бир жаңы киргизилип жаткан түшүнүктөр чечмеленген эмес. Мисалы, ишмердүүлүгү жокко чыгарылган диний уюмдардын мамлекеттик реестри, эмне болгон реестр, кандай түзүлөт, ким алып барат, тартиби кандай, айрым тыюу салууларды тартип, эсептик каттоонун мөөнөтүн жана формасын бузгандыгы үчүн жоопкерчиликтер так аныкталган эмес. Ошондой эле диний уюмдардын жана алардын өкүлдөрүнүн мамлекеттик бийлик органдарынын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын жана алардын кызмат адамдарынын ишине кийлигишүүсү, ошондой эле дин тутуу эркиндиги жөнүндө мыйзамдарда бузуу оор кесепеттерге алып келген учурларга кылмыш жаза жоопкерчилигин киргизүү маселелерин кароо зарыл. Рахмат, кыскача ушундай. Рахмат. Жооп бересизби же? Макулбуз. Макул. Урматтуу депутаттар, туура көрсөңүздөр, алымдар кеңешинин мүчөлөрү отурат биякта. Мыйзам ушу сиздерге таандык болгон үчүн биз азыр сиздерге да сөз берели, сөзүңөрдү угуп коелу. Комитетке келдик, сөз бербеди деген сөз болбосун. Ким сүйлөйт? Аты жөнүңүздөрдү айтып, оюңуздарды айтып берсеңиздер болот. Бисмиллахиррахманиррахим. Урматтуу жыйындын катышуучулары, Мырза Ибраим Самаган, ислам алымдар Кыргызстан мусулмандарынын алымдар кеңешинин мүчөсү. Негизинен биз бул чөйрөдө жүргөндүгүбүз үчүн айрыкча жамааттардын ортосундагы маселелер, диний билим берүүдөгү көйгөйлөр ушул мыйзамды даярдап сунуштоого шарт түздү деп айтсак болот. Айрыкча бул жерде кээ бир диний өңүттөгү маселелер бар. Аларды биз алымдар кеңеши менен биргеликте кеңешип, анын диний негиздемесин да карап туруп, андан кийин биз дин иштер боюнча мамлекеттик комиссияга өзүбүздүн муфтияттын укугунда болгон сунуштарыбызды, көз караштарыбызды бердик. Биз дагы негизинен бир канча жолу өзүбүз да комиссия түзүп карап чыктык ар бир пункттарын. Биз дагы бул мыйзамды колдойбуз. Бардыгыбыз уктук, урматтуу депутаттар. Анда эмесе сөз суроо берүү үчүн Гүл Ахматкуловна да.